Кахраман-Мараш шаарында мобилдик талаа госпиталын жайгаштырдык. Ал жерде бизде 7 адамдан түзүлгөн дарыгерлер тобу бар. Бул медицина кызматынын башчысы, 2 хирург, 2 травматолог, 1 нейрохирург жана анестезиолог, реаниматолог. Өзүбүз менен бирге өзгөчө кырдаалдар министрлигинен дары дармектер менен камсыздалдык. Ошондой эле бул жерде бүгүнкү күндө 15 адамды кабыл алдык. Бир күндө алар көбүнчө баш ооругандар, баш сотрясение алгандар, психологический травма деп коет, кайгы негизинде давлениялар көтөрүлгөн ошо. Жана бир ушиб растяжения плечевого пояса деп коет, ошол келди. Биздин травматолог хирургдарыбыз өз убагында тез жардамын көрсөтүп, таңуу эрежелерин таңып, дары дармектер кеңешмелери берилди. Ошондой эле биз круглосуточно дежурстводобуз. Ушу күнү түнү бейтаптар, зилзалалардан жабыркаган бейтаптарды кабыл алууга даярбыз. Дары дармектердин баарын Кыргыз Республикасынан алынып келинди. Бизге ал жетиштүү 1 айлык запастагы дары дармектерди камсыздап алганбыз.